болор болбогон нерсеге кан төгүлөт дейт да, кыяматтын кичинекей белгилерине. Бийик имараттар курула баштайт дейт, динди дүнүйө үчүн сата баштайт, тууганчылык мамиле үзүлөт, инсаптуулук деген жок болот, жалган эле жалган болуп калат деген, жибектен кийимдер кийиле баштайт, зулумдуктар таркай баштайт, талак ажырашуулар көбөйө баштайт дейт. Анан капысынан өлгөн адамдар көбөйө баштайт. Аманаткөйлөрдү кыянатчыларды аманаткөй, эң жалганчылар ошондой авторитет таба баштайт экен. Ким интригант болсо ошол авторитетин болот экен. Жакшы адамдар басмырланып калат экен. Басмырланып, бузукуларга даңк болуп, алар урмат сыйга ээ болуп калат экен. Сүткорлук көбөйөт экен, сүткорлук. Процент деген элдин бардыгын басат экен. Эркектер аялдарды туурай баштайт экен. Аялдар эркектерди туурай баштайт экен. Тааныганга салам айтып, тааныбаганга салам айтпаган. Бул да кыямат күнүнүн кичинекей белгилерине келет экен. Азыркы кичинекей белгилери почти что бардыгы эле уже көрүнүп калды.